Muhtаждыгын билип, кыйналганын билип, төшөккө тарткан эркектер көбөйүп тур Москвада. Эртең менен бир эже жазып чалды мага, ыйлап, чыктап, айыргасыздан кайрылып атам. 40 жаштан өттүкпү? Уже аял заты аялдарбыз да, чоң апаларбыз. Оозубуздан жумшак сөз чыкпайт. Муштай неберең менен тең, балаң менен теңге кантип сүйлөштү билбейсиң. Жаштар бети жоктор, бетбактар места бербейт. Жаштар эмне үчүн места бериш керек? Жаштар деле адам, алар деле апаларынан акча сурап чыгат. Алар деле ошо сен берген 35 сомду берет да. Жардам сураса, жардам берем, бирок мен менен төшөктө болосуң деген кээ-бирки акмак эркектер дагы бар экен. Ассаламу алейкум достор, амансыздарбы? Бүгүн Рустам Калматов деген дини блогер агам менен сүйлөшүп калдым эле. Бир окуяны айтып берди. Чындыгын ал окуяны угуп алып, мен ачуум келди, бир четинен кайгырдым. Неге заман ушундай болуп атат депчи. Келиңиздер биринчи ушул Рустам агабыздын видеосуна көңүл буруңуздар, андан кийин уланталы. Muhtаждыгын билип, кыйналганын билип, төшөккө тарткан эркектер көбөйүп тур Москвада. Эртең менен бир эже жазып чалды мага, ыйлап, чыктап, айыргасыздан кайрылып атам да, Алмаз Таксыр эртең менен көрдүңүз да. Ой, эртең менен ошол бир эже чалып, Рустам Таксырга жаман ыйлады да. Анан арман ушундай айтып калды, арызга батып кеттир, тааныш, билиш, нар жак, бери жактарынан сураса, эч кимден чыкпай атты сөз. Азыр чын ар бир эки адамдын биринде проблема өзүнө жетишти да, бирок бул эженикин ооп менен чындап өлө бормороду. Жалгыз бой эл экен, өзү да мындай экен, бирок жетпейт экен да, баары карыздарына ушунчалык жетпейт экен, чындап кыйналып калып. Анан аргасыздан ушундай бизге кайрылуу кылып чалып ыйлап атат да. Тааныш эркектер бар дейт, коллега, дос, ошого окшогондор бар, бирок алар жардам берет, алмайдын, бермей бар деген бар го. Ошол темада көбү ачык эле айтышат экен да, мындай мен сага жардам берем, сен мага бир күнгө келип кетесиң деген сунуштарды уялбай эле айтышат экен. Достор, чындыгында бул өтө туура эмес. Кудайдан корккула. Жалпы эркектер эмес бул. Кээ бир эркектерге айтам, ою жаман, ою бузук эркектерге алдагы бирөөнүн апасы, алдагы бирөөнүн энеси, алдагы бирөөнүн карындашы, алдагы бирөөнүн эжеси дегендей бириң эки болбойт, өмүрүңдө береке болбойт, тапканыңда береке болбойт. Дүйнөдөн кор болуп өтүп кетесиң. Бул зына жаман нерсе, алымдарыбыз канча айтты мисалычы. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен жана чалып сүйлөшсөм, мага айтат да, бир эжебиз кайра чалды Инстаграмдан, анан WhatsApp номерин турат, WhatsApp номерин бердим. Анан мага жазды дейт. Чалды, ыйлап айтат дейт. Ыйлап мага өзүнүн кайгысын айтат дейт. Эки балам бар. Кыргызстанга барып келдим. Азыр Москвадамын. Ушунчалык кыйналып калдым, карызга батып калдым. Эми көп эмес, 100 000, 200 000 акча. Анан ошол карызымды сураган адамдар болгон үчүн мен өзүмдүн жакын адамдарыма кайрылдым. Коллега балдарга кайрылдым. Дагы бир тааныш акелерге кайрылдым. Аларга кайрылганда дейт, ошол мейли мен сага жардам берем, бирок сен менен төшөктө болосуң деп жооп келгенде мен чыкпаган жеримден тери чыгып кетти. Ошон үчүн мен сага кайрылып атам, колдон келсе жардам берип коюңузчу депчи. Анан ал агабыз ошол видео кайрылуу кылып, ошол Инстаграмга ошол эжебиздин карталарын коюп жардам берип тур да. Эми урматтуу туугандар, мен ошол кээ-бирки акмак ойлонбогон эркектерге айткым келет да. Бирөөгө жардам бергиң келсе, чын жүрөктөн жардам бер. Не кыласың? Төшөккө тартып, не кыласың? Арам оюңду ашырып, Аллах Таала көрүп турат го. Не кереги бар ушинтип? Мен ойлойм да, ушул Москвада жүргөн кыздар десе, да жаман ой калып калганда, туугандар. Мен ар дайым айтам, айта берем. Ушул Москвада жүргөн кыздар булар эң таза, эң жакшы, эң үй бүлөсүнө күйгөн аялдар, эжелерден. Себеби Москвадагы анча-мынча дугу жетпеген адам келе бербейт туугандар. Бул жака келип, документтерине чыдап, иштеп кеткен эжелерге дагы алкыш болсун. Себеби бирөө
үй алам деп жүрөт, бирөө балдарын окутам деп жүрөт, бирөө болсо ата энесине жардам берип жүрөт, бирөө болсо үйүнүн үйдүндө деп жүрөт. Эң жакшы инсандар да туугандар, булар үй бүлөсүн багып жүрөт. Ооба, кээде кээ бир тентектик кылган кыздар бар, бирок алардын айынан бүт Москвадагы кыздарды жаман деп ойлоп коңуздар туугандар. Келиңиздер, ар бир кызга өзүбүздүн бир тууган карындашыбыздай мамиле кылалы. Анан бүгүн дагы бир интернеттен бир эжебиздин видеосун көрүп калдым. Чындыгында ал эжебиз чындыкты чыркыратып сүйлөп тур да. Келиңиздер, ал эженин биринчи видеосуна көңүл буралы, андан кийин улантабыз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мынау автобусга чыккан апаларды айтам да. 40 жаштан кийинки 40 жаштан өттүкпү? Уже аял заты аялдарбыз да, чоң апаларбыз. 60 жаштан кийин уже кемпирсиң да, кемпирлер деп эле айтыш керек. Анан 40 жаштан кийин апалар, чоң аялдарбыз да. 40 жашка чейинки келиндер, 25ке чейинкилер кыздар болуп айтылат, моюнга алыш керек. Чыгып алып, оозубуздан жумшак сөз чыкпайт. Муштай неберең менен тең, балаң менен теңге кантип сүйлөштү билбейсиң. Жаштар бети жоктор, бетбактар места бербейт. Жаштар эмне үчүн места бериш керек? Жаштар деле адам, алар деле апаларынан акча сурап чыгат. Алар деле ошо сен берген 35 сомду берет да. Балам, жаным балам, мен бутум ооруйт, турасыңбы, мен отурсам болобу эгер ыраазы болсоң деп сүйлөштү билбей, дагы жаштар деп эле жаштарга асылабыз да. Апа болуп өзүбүз жаштарга кандай бир жылуу сөз сүйлөгөндү билбейбиз. Жаштардын бетин аймаган апалар ушунчалык көбөйүп кеттик. Ар ким өзүн оңдош керек, тарбиялаш керек. Оозуңдан бир жакшы сөз чыкпайт, сага кайсыл жаш места берсин? Өзүңдүн шартыңды түшүнбөсөң, эгер бирөө өзү ыраазы болуп сизге места бербесе, анын акысына кирип кетесиз. Же болбосо сиз жакшынакай сүйлөп, шартыңызды түшүндүрүп, ыраазы кылып албасаңыз, дагы кирип кетесиз. Азыркы жаштар наоборот бизге караганда слабый. Кээ бирлерин наушник салып алат, кээ бирлеринин кыялы түзү сизди караган менен кыялы башка жакты карап турган дагы көпчүлүк жаштарыбыз бар да. Мисалы мен өзүм деле ушундай болот. Бирөөдү карап турам, бирок мен башка эле нерсени ойлоп турган учурлар болот. Дайыма эле жаштарга жабышып эле жаштардан место талашып арсылдабай, өзүбүздүн ким экенибизди билип, кандай апасың сен? Сөзсүз түрдө сен жумшак сүйлөсөң, анан макул деп жаштар сизге орун берет. Карс дайыма жаштардын эле бетинен аймай бербей, өзүбүз ошо жаштарга татыктуу, апа чоңбузбу, ошо местага мен татыктуумунбу деп өзүбүздү оңдош керекпиз го дейм. Демек достор, бул эжебиздин сөздөрүндө чындыгында жан бар да. Кээ бирки эжелер бар. Ушул өзүнүн жашын дагы сыйлабай, кичинекей жашты дагы сыйлабай, улууга урмат, кичүүгө ыззат дейт го. Кичүүгө ыззат кылбастан, эним же сиңдим мүмкүн болсо бошотуп коесуңбу деп дагы жакшы тарбия менен сүйлөсөк болот го, туурабы? Интернетте кээ бир видеолорун көрөсүң, жаштарды кагып, силкип, ордуңан тур, жол бошот, орун бошот, сыйла депчи. Туугандар, сыйды урушуп эч качан алып келе албайсың. Сен ал жаш баланы урушуп атсаң, ал сени сыйлай беле. Бирөөнү уруп, бирөөнү урушуп, өзүңдү сыйлата албайсың да. Чотко, ясно, жакшынакай түшүндүрүп, сонун мамиле кылсаң, ал жаштар уялгандан эле сага орун бошотот да. Мисалы үчүн, могул чет өлкөлөрдө кыргыздарды өтө жакшы көрөт. Себеби метрого түшкөндө улутунун кимдигинен айырмасы жок. Өзүнөн чоң улуу аксакал болсо, ордуңан туруп бошотсоң, аксакалдар бар го, кыжаат болуп калат да. Жок, өзүң отура бер депчи. Бирок отургузасың. Отур, сен чоңсуң, бизде ушундай салт бар, биз улууларды урматтайбыз десең, ушунчалык ыраазы болуп, жүрөгү жылып калат да. Ушунчалык ыраазы болуп, рахмат сынок, рахмат депчи. Ушул сыяктуу эле келиңиздер, биз деле ушул улуу эжелер, акелер, кичинекей жаштарды басынтпастан, жакшы сөзүңүздөрдү арнап, улуум, балам, иним деп мамиле кылсак, ушул жаштар сиздерге карап өсөт да. Кудайга шүгүр. Кудайга азыркы жаштардын ыйманына көз тийбесин. Мечитке барган жаштар өтө көп. Ата энесин сыйлагандар өтө көп. Могул чет өлкөдө дагы үй бүлөнү багам деген жаштар көп да. Ошон үчүн келиңиздер,
өзүңүздөрдөн кичинекей жаштарга бир аз аярлап мамиле кылыңыздар.